Саламатсыздар, урматтуу коом пресс-сайтынын көрүүчүлөрү, мен Эрмек Аттыкуров кезектеги цензурасыз маекти баштап отурам. Ал эми бүгүн сөз кыла турган бул акча. Сом, рубль, доллар, евро жана башка. Мына Россия менен Украинанын ортосунда куралдуу жаңжал башталгандан кийин биздин бардык ошол валюта алып саткан жерлерди карай турган болсок, макул менчикпи, макул банкпи, доллардын баасы кескин өсүп кетти. 95 сом 1 долларын. Ал эми рубль тескерисинче түшүп кетти. Мына бүгүн түшкөн маал айрым банктар, жөн эле обменкалар эмес, банктар 1 рубльди 50 тыйынга баалашты. Эгерде сен 1 рубль алып барып сата турган болсоң, сага 50 тыйын беришет. Мурда 1 сом 15 тыйынга чейин алмашылча. Эми ушул Европадагы эки мамлекеттин согушу Кыргызстандын акчасына кандай таасир берип атат? Дагы ушул валюталык базарга кандай таасирин берет? Буну тактоо үчүн экономистти конокко чакырганбыз. Расул Түлеев азыр бизге ушул жөнөкөй жарандарга түшүндүрүп берсеңиз. Анткени экономиканын тилегичине оорураак. Аларда баягы пайыздарды сүйлөшөт, өзүлөрүнүн бир биз толук түшүнө албаган терминдерди айтышат. Ошол үчүн орусча айтканда манжага салып түшүндүрүп бере тургандай кылып, жөнөкөй биздин замандаштарыбызга мындай айтканда чайнап берген маалыматты түшүндүрүп берсеңиз, эмне үчүн чындап эле Россия менен Украинанын ортосунда жаңжал болуп атат? Эми ал саясий иш дейли. Алардын аскердик топтор бири-бири менен согушуп атат. Ошол эле маалда ал жакта согуш башталар менен эле бизде доллар кымбаттап кетти, рубль түшүп кетти. Биз менен кандай, биздин акча менен алардын ортосунда мамиле кандай болуп калды? Эми негизинен бизде гана эмес, жалпы дүйнөдө саясат менен экономика өтө тыгыз байланышкан да. Анткени саясий окуялар сөзсүз түрдө экономикага залакасын тийгизишет да, же болбосо тескерисинче ошол экономиканын өсүшүн беришет да. Бул эмне үчүн болуп атат? Анткени кандайдыр бир кырдаал болуп кетсе, саясий көрүнүш болуп кетсе, базарда ошол эле мисалы үчүн валюта базарында же болбосо товарларда дагы ошол эле мунайды алсак же алтынды алсак, ушундай жаңжал болуп атканда спекулятивный спрос деп коет да, мындай элдин көбүчөсү мындай кымбат баалуу нерселерди мындай запаска камдап башташат да, көбүрөөк алып. Тескерисинче мындай арзандайт деген нерсени батыраак ошол активтерден жок кылганга аракет кылышат да. Демек азыр эмне арзандай турган болсо ошону сатып, эртең эмне кымбаттап кетиши мүмкүн деген нерсенин баарын сатып алышат. Ошону сатып алышат туура. Анан кийин ошол Россияга сөзсүз түрүндө санкциялар киргизилмек. Ошон үчүн Россиянын акциялары ылдыйлап кетти, резко түштү да, кескин түрдө. Анын артынан рубльдин курсу дагы түштү. Биздин сом болсо, ал түздөн түз ошол рубльдин курсуна аябай эле байланган да. Анткени биздин экономикага мигранттардын салымы аябай чоң. Ошондуктан биздин сом ушул рубль менен аябай тыгыз байланган да. Анан ошонун айынан доллардын баасы дагы секирип кетти да. Анткени бул доллар өтө кымбаттаган жок. Эми кымбаттады, бирок анча деле эмес. Бул биздин сом менен Россиянын рубль түшкөн айынан биз үчүн доллардын баасы өсүп кетти. Демек дүйнөлүк базарда доллар баягы эле баа менен сатылып атат. Дүйнөлүк базарда доллар эми баягы эле баа эмес, эми ал деле ойноп атат. Анын өзүнүн мындай мыйзамдуу түрүндө өсүшү дагы, түшүшү дагы болот, бирок мындай кескин түрдө ал кымбаттап кеткен жок. Бул биздин сом менен Россиянын рублю түшүп кетти. Демек мындайча болот да, эгерде ал жактагы жаңжал башталганда Кыргызстан ичинде дагы ошо биздин жарандар доллар сатып алып башташты. Эң туура. Анткени ушул жаңжал башталары менен бүт баары рубльдарды, мисалы үчүн, ошол эле сомдорду долларга айлантканга аракет кылышты да. Бул бир. Экинчиден, негизи эле бизде долларга аябай суроо талап аябай көп да. Ошондуктан бул суроо талап өтө кескин түрдө көбөйүп, ошондуктан курс өсүп кетти. Жана ошондой эле обменкалар, ошол эле банктар тилекке каршы, алар мындай ошол спекулятивный спрос менен ойношот да, алар дагы. Ойногондо алар кандай болуп калат? Мисалы, ошол эле Кыргызстандагы банктарда дагы коммерциялык банк, коммерциялык банктар, мамлекетке тиешелүү банктар.
өзгөчө обменкалар, алар курсту өздөрү көтөрүшөт. Анткени бул кандай десем, бул экономикалык мыйзамда эгерде кандайдыр нерсе болуп кетсе, алтын, доллар жана башка ушундай кымбат капиталды туруктуу материалдарга, мисалы доллардын куну көп алмашпайт, көп ылдый түшпөйт, демек мен доллар алып койгонум ооба, анткени туруктуураак. бул мындай эгерде эртең сом түшүп кетсе, анан кийин мен болгон байлыгымды жоготуп ийбейин деп, ошол мисалы үчүн долларга же алтынга өзүнүн капиталын салганга аракет кылышат. Мисалы мындай коркунуч барбы? Мисалы менде азыр 100 000 сом турат. Анан кийин доллар кымбаттап баштады, мен бар 100 000 сомума баарына доллар алып койдум. Анан абал турукташты, саясий абал турукташты дүйнөдө, доллар түшүп кетиши ыктымал да. Андай да болушу мүмкүн, бирок карап көрсөк курстарды, доллар көтөрүлгөндө катуу көтөрүлөт, түшкөндө антип катуу түшпөйт да. Ал көп болсо, мисалы 10 сомго көтөрүлсө, ашып кетсе 3 сомго 4 сомго түшөт кайра. 3-4 сомго эле түшөт да кайра. Ошондуктан эми азыр кеч болуп калды алганга, аны эртерээк алыш керек болчу. Эми болсо бирок жакынкы арада доллар түшпөйт го. Анткени негизинен биздин сомдун курсу бул мындай орусча айтканда искусственный да, жасалма курс болуп атат да. Эмнеге? Анткени биздин улуттук банк ушул социалдык абалды кармаш үчүн, анткени бизде көбүнчө товарлар импортталган. Импорт болсо көбүнчөсү доллар менен келет да. Анан кийин алардын баасы өсөт, сөзсүз түрдө. Биздин жашоо деңгээлибиз өтө төмөн. Эгерде баалар өсүп кетсе, кескин түрдө бул социалдык абал курчулат да. Бизде ошо жазалма түрдө искусственный деп атабыз. Кантип кармап атат улуттук банк? Улуттук банк долларларды жанагы банктарга сатат арзан баада. Анан кийин алар ошол курсту түшүрүшөт. Демек, мисалы эмне Кыргызстанда азайып баратса, мисалы бизде эл арасында доллар азайып кетти да. Курсу көтөрүлүп кетти. Элдин баары доллар алгысы келет. Улуттук банк долларды таратат банктарга. Доллардын саны көбөйөт дагы, баягы басылды иче баштайт. Суроо талап анча көп болуп калбайт, предложение көбөйөт, ошондуктан баасы түшөт да. Анан жанагы эл аралык биржада айтып атабыз, ошол россиялык бизнестен, россиялык капиталы бар ишканалардын акциялары түшүп кетти деп. Бирок эртең биз билебиз, алар чоң ири компаниялар болуп атат, алар эртең тынчтык орноп, бардыгы жакшы болуп калса, Кудайга шүгүр деп. Анда алар кайра өзүнүн акцияларын жогорулата баштайт да. Демек азыр акция алып койгон жеңилирээк анда. Мисалы ошол эле рубль сатып алып койсоң, мисалы азыр рубльдин баасы төмөн болуп турат да. Ошол эле 100 000 сомго доллар алганча рубль алсаң, рубль көбүрөөк келет да. Эртең баары стабилдешкенде кайра ошол жерден көбүрөөк утасың балким. Андай да болушу мүмкүн, анткени баары бир бул жаңжал бүтөт. Саясий жактан азыр маселелер чечилсе эле, экономикалык маселелер чечилип баштайт да. Анда рубльдин курсу эми сомго караганда жогорулайт да. Эми мисалы айталы, ушул эле акча алмаштыруучу жайлар эл өзүндө обменка деп болуп атпы? Ушул обменкалар эртең саат 9-га чейин бүтүшөт экен. Азыр өзүбүз ошону баарын тартап чыктык. Саат 9-га чейин бүтүшөт экен, анткени Россияда саат 8-де биржа ачылат экен. Ишин баштайт экен, ага чейин жабык турат экен. Ошол үчүн биздикилер саат 9-га чейин акчанын курсун койбойт экен. 9-да Россиянын биржасын карайт экен, Россияда доллар канчадан алып атат. Мисалы 1 долларын канча рубль болот. Ошого карап, анан бизде рубльдин курсун, анан доллардын курсун коет экен. Эмне үчүн биз түздөн түз Россияга баш кийип калып атабыз? Мындайча айтканда, так ушул бааны коюуда, акчалардын баасын чыгарууда. Эми азыр 1 миллиондон ашык мигранттар Россияда жүрөт. Алардын баары бул жакка акча жибергенде рубль менен жиберишет. Ошондуктан биздин экономикабыз ошол рубль менен кармалып атат да. Анан кийин рубль кандай, рубльдин курсу кандай болсо, сомдун да курсу ошого жакын болот да. Мындай өтө тыгыз байланышкан да. Ошондуктан биздин обменкалар ушул Россияны карап турушат. Бул бир. Экинчиден, бизде андай чоң биржа жок. Жана сом бул мындай неконвертируемый валюта деп коет. Ал дүйнө жүзүндө көп жүрбөйт да, сом. Кыргызстандан чыкканда эле сом айланбайт да. Ошондуктан рубль болсо бир аз болсо дагы, бирок көбүрөөк айланат да дүйнө жүзүндө. Ошон үчүн биздин
обменкалар, банктар, алар эми биринчиден алар улуттук банктын котировкаларын карайт, улуттук банктын курстарын. Анан кийин ушул Россиянын курстарын карайт, анткени ал жакта биржа мындай кыймылы катуураак, ошол кыймылга жараша алар дагы өзүнүн өзү деле биржа ачып койсо болбойбу, мисалы Кыргызстан деле. Ошол Россиянын курсун карап отурбай эле, мисалы улуттук банк бизде деле доллар менен сомдун катышын чектеп коюп атат да, мисалы өздөрүнүн курсун коюп атат. Мисалы 1 долларың баланча сом болот деп. Кече 84 сом 50 тыйын болот эле, мына бүгүн 97 сомго чейин чыкты. Улуттук банктер ушунун тегерегинде өзүнүн котировкасын коюп атат да. Ошол сыяктуу өзүнүн биржа ачып, өзүнүн эле алып сатып ойносок болбойбу? Россиянын биржасын карабай. Эми бизде биржа бар. Кыргыз Stock Exchange деген кыргызская фондовая биржа. Бирок бизде андай акциялар дагы жокко эсе, компаниялар дагы жокко эсе. Ошондуктан биздин биржа мындай көлөм боюнча эч нерсени көрсөтпөйт, чечпейт дагы. Ошол эле КМШ өлкөлөрүндө айталы, СНГда. Кайсы мамлекеттерде өзүнчө көз карандысыз биржалар бар, Россияны эсепке алганда? Эми бүт эле мамлекеттерде биржалар бар, өздөрүнүн биржалары бар. Көлөмдүү иш алып барган. Көлөмдүү иш алып бара турган биржаларды карап көрсөк, бул Казакстанда бар, ошол эле Өзбекстанда бар. Бирок алар дагы эч кандай мындай дүйнөлүк экономикага өзүнүн мындай таасирин беришпейт да. Бирок биз буну сурап аткан себебибиз ошол эле Москвадагы биржага карабай, балким ошол Астанадагы биржага карап, Нур-Султандагы, же болбосо ошол Ташкенттеги биржага карап деле өзүнүн баасыбызды чечсек болот да. Мен жаңылышым мүмкүн, бирок алар деле ошол Москванын биржасын карап отурушат окшойт. Демек, бардык эле КМШ мамлекеттери кайра эле каалайбыз Москванын биржасын карап, ошол жакта рубльдин менен доллардын ортосунда мамиле. Эми маселе мындай. Ошол СССР учурунда 1 доллар 60 тыйынга барабар болгон. 1 доллар 60 копеек деп турат. Эми ошол сыяктуу болуп туруп биздин улуттук банк конкреттүү бир чекти коюп койсо болобу, мисалы 1 долларың 80 сомдон ашпасын, же болбосо макул 70 сомдон ашпасын деп. Эми ал учурда мисалы мамлекет бекем коюп койсо, акча алмаштырган жайларда эчтеке кыла албайт да. Ал жакта кичине мыйзамдар да башка болчу, экономиканын системасы да башка болчу. Ал мамлекеттик толугу менен мамлекеттик башкаруу, мамлекеттик экономика болчу да, мамлекет баарын башкарчу. Ошон үчүн курс ошондой коюлган. Азыр мамлекет койгондо дагы, койгон күндө дагы мындай расмий түрүндө, мисалы үчүн Казакстанда деле ошондой. Эгерде силер Казакстанга банктарга барып сом менен теңгени алмаштырсаңар, алар 1-3кө беришет да. Анткени расмий курс ошондой болуп атат. 1-3 болгондо 1 сомго 3 теңге келет да. Бизде болсо 1 сомго 5 теңге келет. Эмне үчүн андай болуп атат? Анткени бул көмүскөй базар ачылат да. Көмүскөй базарга жол ачылат да. Мисалы үчүн расмий түрдө курсту биз 50 сом деле кылып койсок болот 1 долларга. Бирок мындай соодада жана башка жерлерде мындай көмүскөй түрдө курс такыр башка болот. Анан кийин дефицит пайда болот да. Суроо талап Кыргызстан ичинде мисалы, эгерде ошол 1 доллар 50 сом деп кое турган болсок, мамлекет улуттук банк ошентип кое турган болсо, убакыттын өтүшү менен эл арасында доллар түгөнүп калат болуп атат ошондо, элдин баары. Эми ал ачык сатышта аласа берсе, ачык сатышта доллар болбой калат. Ал жалаң эле көмүскөй түрдө сатылат жана ошол эле мисалы үчүн мыйзамсыз акча алмаштыруу жайлар көбөйүп кетет жана алар салык төлөбөй эле кымбатыраак долларды сатышат. Мисалы, эгерде азыр макул 90 сомдон да коелу 1 долларда. Анткени азыр катуу ойноп атат. Азыр карасаң, мисалы 89 сом болот, биресен карасаң 95 сом болуп кетет, ар кандай ойноп атат да. Эң макул 90 сом деп болжолдоп коелу. Мисалы, мамлекет 50 сомдон коюп койсо курсту. Азыр мисалы бизде эркин соода болуп атат да 90 сомдон алып атабыз да. Эгер 50 сомго коюп кое турган болсо, макул 1 долларын 100 сомго чейин көтөрүп кетиши мүмкүн экен да, жанагы көмүскө. Андан да кымбат болуп кетиши мүмкүн, анткени ошол эле акча алмаштыруучу жайлар, мисалы үчүн улуттук банктан 50 сомдон сатып алып туруп, мындай көмүскөй базарда 150 сомдон сатышы да. Бирок элдин баары эле мисалы мен деле барып улуттук банктан сатып алам да. Жетпей калат ал акча. Улуттук банктын сатып аткан акчасы элге жетпей калат, айла жок сен барып баягы алып сатарлардан баягы 50 сомдон алган долларын сен 100 сомдон алууга мажбур болосуң. Анан кийин азыр деле ошондой болуп атпайбы? Мисалы үчүн улуттук банк ошол курсту кармаш үчүн банктарга арзаныраак сатып атат да.
интервенция деп коет. Ал интервенциянын мындай мааниси эмнеде? Улуттук банк арзаныраак сатат, анткени сунушту көбөйткөнгө. Банктар арзаныраак алган күнү ошон үчүн алар кичине түшүрүшөт да курстун баасын. Өтө кымбат сата албайт дагы, анан эл арасында баягы паника токтойт. Эгерде биз эркин таштап койсокчу? Эгерде биз эркин таштап койсок, мисалы улуттук банк жанагынтип банктарга доллар сатпай койду. Бул дагы бир жолу айта кетейин, бизде социалдык абал аябай курч. Анан кийин эгерде биз эркин таштап койсок, баалар кескин түрдө өсүп кетет. Балким 2 эсе дагы өсүп кетиши мүмкүн. Анткени доллардын баасы Баягы 90-жылдардагыдай болот экен. Ооба, анан кийин бизде социалдык абал туруктуу эмес. Ошондуктан бийлик мисалы үчүн мындай эркин таштаганга коркот. Эми дагы бир суроо да, улуттук банк долларды кантип алат? Эми доллардан арылганга азыр мүмкүнчүлүк да жок. Жок, негизи запасты булар каяктан топтогон? Улуттук банк запасты буга чейин. Улуттук банк мындай кылат да, мисалы үчүн азыр курс ойноп атпайбы? Ошол курстун мындай айырмасынан ал деле пайда табат да. Анткени ал кымбаттаган, арзандаганда кайра эле ошол улуттук банк мисалы үчүн сатып алат долларларды. Баягы эле акча алмаштыруучу жерлерден кайра банктардан доллар сатып алат. Ооба. Анан кийин доллар көтөрүлгөнчө күтүп турат да, катуу көтөрүлүп баратканда кайра сатып жиберип, курсту кармап турат. Курсту кармап турат. Жана ошондой эле мисалы үчүн алтын бар. Ошол алтынды дагы биз сатып атканда аны доллар менен каражат алабыз. Ошон алтын кымбаттаган сайын биздин алтындык жана долларлык валюттук запасыбыз көбөйүп атат. Ошонун эсебинен долларларды экономикага. Демек биз доллар эми алтыныбызды сатып доллар алып запасты топтойт экенбиз да. Ошон бир булагы. Эми азыр мындай болуп атат. Эми алдыда прогноз барбы? Мисалы ошол экономиканын мындайча айтканда жакшы билген кыргыз айтып койду, чемишкедей чаккан дегенчи. Эми ушул экономисттер болжогон кандай прогноздор бар? Ошол эле доллардын, рублдун, сомдун өсүшүнө, төмөндөшүнө. Азыр саясий абалды эске алып. Эми жакын арада курс өтө түшпөйт. Тескерисинче ал өсөт деп ойлойм да. Эмнеге? Анткени эң биринчиден жанагы айткандай Россияга санкциялар аябай катуу залкасын тийгизет. Жана алардын экономикасы эми жок дегенде 1-2 жыл ушул санкциялардан кыйналып калат да. Ошон үчүн алардын курсу дагы төмөнүрөөк болуп турат да. Бул бир. Экинчиден бул саясий абал качан токтойт, аны дагы белгисиз да, биз азыр айта албайбыз. Ошон үчүн биринчи ошол саясий абал турукташсын, анан кийин айтса болот да. Үчүнчүдөн биздин экономикага бул аябай чоң залакасын тийгизет да. Анткени эми Россия ал болсо чоң мамлекет, анын мындай запастары аябай көп. Алар жада калса 100 жыл согуша берсе болот да, алардын ресурстары мындай кемибейт. Өздөрүн өзү багалат да. Бизде болсо өтө чакан, бул бир. Экинчиден бизде мындай ири заводдор же фабрикалар жок, өндүрө турган продукция жок. Ошон үчүн бизде көбүнчө экономиканын баары ошол же соода саттыкта, же мындай кызмат көрсөтүүлөрдө да. Именно ошол эки тармак алар жанагы пандемия болот болгон учурда дагы биз байкап көрдүк да. Жана ошондой кризис болгон учурларда именно ошол соода саттык жана кызмат көрсөтүү тармактар алар мындай залакага тийишет да. Эми маселе мындай болуп атат. Дагы биз эгерде биз ошол эле экспорттола турган болсок, тагыраагы биз саткан нерселерибиз көбүнчө Россияга кетет экен. Ошол эле жеңил өнөр жай, ошол эле кийим кечелердин тигилиши же болбосо азык түлүк, жана чийки азык түлүктөр дейм, сырьелордун баардыгы Россияга кетет экен. Аларда рублдун арзандашы менен биздин ошол ишкерлерге кандай таасир берет? Пайдасы, зыяны кандай болуп калат? Анткени мисалы мурда 1 рублга бааланган нерсе эми азыр 2 рублга бааланып баштады да. Ооба. Бизде баягы рубль көбүрөөк келип баштайбы бизге, кандай болуп калат? Эң негизгисинен азыр биз ошол экономикалык абалды кичине болсо дагы турукташ үчүн ошол эле ЕАЭБтин мүчөлөрү менен ушул рубль менен соода кылганга
сүйлөшүүнү жүргүзүшүбүз керек да. Азыртадан бүт болгон сооданы ошол рубльга өткөзүш керек да. Ошондо бизде азыр кайсы деңгээлде утуш болот? Ошондо мисалы үчүн ошол эле ун, мунай жана мындай тамак аш арзаныраак түшөт го бизге. Эгерде биз аны рубльга өткөрө алсак. Эгерде рубльга өткөрө алсак. Азыр деле мисалы үчүн ошол эле мунай, газ жана башка нерселер бизге азыр доллар менен келип атат. Буга чейин да сөз болду, ушул Евразиялык бирикменин ортосунда соодалар баардык улуттук валютанын негизинде жүрөт, же болбосо рубльдин негизинде жүрөт. Азыр деле биз доллар менен соода кылып атабызбы? Ошол жанагы Евразиялык экономикалык бирик менен шериктештиктин ичинде. Биз мындай күлкүнүчтүү эме болуп атат да, биздин союзубуз. Эмнеге? Анткени биз улуттук валюта менен соода кылабыз, бирок баасын долларга карата түзүп атабыз да. Демек, мисалы мен ошол эле Казакстан же Россиядан мунай сатып ала турган болсом, биз теңгеге же сомго сатып алсак болот, бирок ошол эле учурда баасын доллар менен бир сом канча теңге болорун биз долларды карап. Мисалы бизде азыр 90 сомдон болуп атса 1 долларың. Тигилерде 90 сомдомеге 1 долларга канча теңге келерин билип, анан экөөнү айырбаштырып атабызбы? Ооба. Демек, кайра эле биз ошол улуттук валюта дегенибиз менен негизги көрсөткүчү кайча экендигин биз кайра долларга тагып коебуз. Алтынга такасакчы. Эми алтынга деле кылса болот. Негизи сиз билгендей, баарыбыз билгендей, мурун ушул ар бир валютанын баасы анын мисалы үчүн улуттук банкта алтын запасына жараша курс коюлган болчу да. Анан кийин бирок өзгөчө Америка Кошмо Штаты мындай демилге көтөрүп, бул болбойт, алтын бүт мамлекеттерде чыгарылбайт, ошон үчүн биз бирдей эмени кылышыбыз керек, саясат жүргүзүшүбүз керек деп, анан кийин аны долларга байлап коюшкан да, башка курстарды. Ошондон бери доллар бизде азыр мындай эл аралык валюта болуп кеткен. Көрсөткүч. Ошого ченеп биз башка курстарды мындай ченейбиз да. Эми азыр айтып атабыз ошол жанагы согуштук абал, саясий абал мененчи Кыргызстандын ичинде биздин жарандарга кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы сөздүн башында айтылып кетти, мындай кымгуттук же болбосо орусча айтканда паника калтырып атабыз депчи. Эми азыр биз кандай кылышыбыз керек? Мисалы кимдир бирөөдө сом бар, кимдир бирөөдө рубль бар, катылган акча, кимдир бирөөдө доллар бар. Азыр эмне аракет кылганыбыз ошол калкка жана жалпы эле коомго, мамлекетке кандай таасир берет? Кайсындай акчада запаста кармаганыбыз ыңгайлуураак? Эми эң негизинен биз бир эле валютага запастарды кармашыбыз туура эмес да. Эң биринчи сом мындай болуш керек. Бул күнүмдүк оокатка жана башка нерсеге колдонуучу акча да. Кээ бир акчаны мындай кандайдыр бир бөлүгүн, мисалы үчүн 1/3 бөлүгүн доллар менен кармаса болот. Дагы бир бөлүгүн мисалы үчүн евро менен же башка валюта менен кармаса болот. Анан кийин бир 1/3 бөлүгүн алтын менен кармаса болот. Мисалы үчүн азыр банктарда мындай алтын эсептер дагы ачылып атат да. Мисалы үчүн алтынды сатып алса болот. Ошону сакталса болот. Ошентип туруп биз жанагындай эгерде бир валюта же бир актив төмөндөсө, башканын баасы анча түшпөйт да. Ошондуктан биз мындай бир эле нерсеге баарын салбашыбыз керек да. Демек, сенин 4 сомуң боло турган болсо, бирөөсүн сом менен карма, бирөөсүнө рубль алып кой, бирөөсүнө доллар алып кой, бирөөсүнө евро алып кой. Же болбосо алтын алып коюш керек. Кайсы бирөөсүн алмаштырып. Ошо менен 4 бөлүктө кармап отурушубуз керек. Ооба. Ал эми карапайым жарандар кандай кылышыбыз керек? Баягы мисалы ошол эле Россияга санкция жарыяланганда билебиз, баягы 5-6 жыл мурда элдин баары барып электрониканы дагы ошол эле 4-төн 5-тен телевизор алышып, буюм тайымдардын баардыгын ашыкча алып алышты. Же болбосо кече ошол эле карантин жарыяланып, ковидке байланыштуу ошол маалда тамак ашты. Унду да мешоктоп алып, каптап баардык запас менен жыйнадык. Эми анын деле өзүнүн пайдасын берди сөзсүз түрдө. Анан азыр биз карапайым эл эмне кылышыбыз керек? Же кадимгидей жашай беребизби, же базага алып доллар алабызбы, же базага алып ошо долларсыз сатып тамак аш алабызбы? Кандай кылганыбыз оңураак болот?
Эми тилекке каршы бизде карапайым элдин көбүнчөсүндө же доллар жок, же рубль жок, же башка валюта деле жок. Ошон үчүн сом менен эле ал каражат болсо дагы ага да Кудайга шүгүр деп жашашат да. Мындай кандай десем, алдын ала негизинен мындай бир тамак аш болобу, же электроника болобу, же буюмдар болобу сатып алыш бул негизинен туура эмес нерсе да. Эмнеге? Анткени эгерде керек эмес болсо, керек болсо бир жөн, мисалы үчүн ошол эле ун же кумшекер же ошондой буюм товарлар аларга кереги тиет. Бирок ошондо дагы биз керектүү каражаттын баарын ошого салып туруп, анан кийин каражатсыз калып калабыз да. Ошол дагы нерсе бар. Бирок жогоруда айткандай, мисалы ошол карантинде ар бирибиз 4-5 тапка калуун, 4-5 тап кап-каптап ун алдык. Бирок анын пайдасы тийди да. Анткени биз үйдө жатып калдык. Азыр деле мисалы ушул азыр унун канча экенин билбейм, 1,5 сомдон да койгулу бир кабынды. 1,5 сомдон каптап ун ала койдук. Мисалы мен азыр барып 5 кап ун алып койдум. Анан доллардын курсу дагы көтөрүлдү. А биз буудайды кайра эле Россиядан доллар менен алабыз. Эртең бир кабындын баасы 2 миңге чыгып кетти. А менде 5 кап бар. Күзгө чейин жетем буюрса. Бул жагынан келгенде тескерисинче Бул так ушул тамак аштан запастоо ыңгайлуураак эмеспи? Бул дагы мындай да, эгерде азыр бүт баары ошентип камданып баштаса, анда дефицит пайда болот да базардачы. Дефицит пайда болсо, баалар кескин түрдө өсөт, 2 эсе, 3 эсе болуп. Анан кийин, мисалы үчүн ошол эле унду алалы. Ошол пандемия учурунда 2,5 миң сомдон каптап алып алганбыз. Анан кийин пандемия бүтөрү менен ун 1600, 1500гө түшүп калды. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай керектүү эле нерсени алып алыш керек. Мындай кайсы үйүңгө эмне түгөндө ошону сатып алып калган. Канча керек болсо ошону эле алып алыш керек. Мындай 2-3 жылга алдын ала топтогон баары бир бүтөт, баары бир түгөнөт. Ошон үчүн Дагы бир нерсе бар да, мисалы ошол эле жанагы жеке акча алмаштыруучу жайлар, обменкалар. Ошолордун көп болушу дагы курска катуу ойноп коет. Себеп дегенде алар жогоруда деп паниканы баштап ийет. ооба. Шашып эле доллардын курсун Көтөрүп. ошол эле Моссоветте айталы. Моссоветте мисалы 4-5 эмеси акча алмаштыруучу жайы бар адам. Туруп эле доллардын курсун көтөрүп жиберсе, жандагылары дагы ага карап түстөнүп баштайт дейт. Ошонун арты менен баягы коммерциялык банктар ун чыгар кезде, же болбосо алар ойлонор кезде тиги жактан ажиотаж баштап, жанагындай паника кылат дагы курстар ойноп баштайт дейт. Банктар башкача айтканда, мамлекеттик банктар, же болбосо коммерциялык тилеген банктар алар кичинекей обменкаларды карап калат дейт. Ушул жакка келген обменкалардын зарылчылыгы канча? Жаман эле банкка калтырып койсо. Бүгүнкү учурда бизде 25тен ашык банктар бар. Алардын канча филиалдары бар. Мисалы үчүн мындай чоң Айыл банк сыяктуу, РСК банк сыяктуу банктар, ал мамлекеттик банктар, же Керемет банк. Алардын ар бир райондо филиалдары бар. Мен ойлойм, азыр ошол обменкалардын кандайдыр бир пайдасы деле жок да бүгүнкү учурда. Анткени алар ошол как раз таки спекулятивный спрос ошолор пайда кылышат да. Анткени эми жөнөкөй адам каяктан билет курстун секиргени же түшкөнү? Ошол обменканы карап туруп эле паника пайда болот да. Ошон үчүн азыр ошол улуттук банк менимче балким ушундай учур келип калды. Балким ошону тизгиндесе, көзөмөлдөп, же болбосо таптакыр эле лицензияны алып салса, эгерде улуттук банктын курсунан өтө жогору же өтө төмөн курстарды койгон обменкаларды ошондой лицензиясын алып туруп, бир 2-3 показательно лицензиясын алып алса, балким ошондо алар кичине болсо дагы мындай жанагындай болуп алар көмүскө базарга кетип калуу коркунучу канчалык бизде бүгүнкү күндө. Мисалы ошол жеке акча алмаштыруу жайларын баарын жабып таштадык. Азыр мисалы түнкү 12-де деле, 1-де деле барып каалаган жерден каалаган акчаңды сатасың, каалаган акчаңды ала аласың. Эгер банктарды калтыра турган болсок, бул кечки саат 5тен кийин акча алмаштыра албай каласың. Ушул жерге келгенде жанагындай кара базар, черный рынок. Мен ойлойм, мына мисалы үчүн бизде бир банк бар, ал Доскреда банк. Мисалы үчүн могу Весна сода борборунда алар 24 саат
иштешет. Бирок региондордо бизде мисалы жети область бар. Ойлойм мен Каракол шаарында же ошол эле Баткендин лейлегинен биз кечки саат 5тен кийин банк ачык Эми негизи бирок аякта обменкалар деле иштебейт окшойт кээ бир шаарларда, мисалы ушундай түнкү саат 2-3-төрдө. Бирок бул эмнени айтайын дегем. Эгерде обменкалар жок болсо, анда балким банктар как раз таки ушундай кызмат көрсөтүүнүн жаңы кадамдарын башташат. Жаңы кадамдарды ачышат, конкуренция, атаандаштык деген бар. Ошон үчүн бир банк башкадан ашып кетейин деп ушундай кызматтарды көрсөтүп баштайт. Бүгүнкү учурда мисалы үчүн банктарга ал мындай эмеси жок да, пайдасы жок. Мисалы үчүн андай зарылчылык жок болот. Зарылчылыгы жок. 24 саат иштеген банктар жок. Эми ошол эле обменкалар тескерисинче көбөйүп кетсе, азыркыдан да көбөйө турган болсо, банктарга конкуренция болуп, бири-бирине конкуренция болуп, дагы курстар түшүшү мүмкүнбү бизге ыңгайлуураак болуп? Же алар бул нерсе менен чечпейби? Эми обменкалар бизде эми для кого не секрет да, бул обменкаларды жөнөкөй кишилер ача албайт. Анын деген өзүнө мындай жөнөкөй тил менен айтканда крышасы барлар ача алат. Башкалар мисалы үчүн ачса, аларды салык кызматынан, прокуратурадан, башка кызматтардан келип башын оорутуп иштетпей коюшат. Ошон үчүн балким эгерде обменкаларга биз жол ачсак, анда ошону кайра көзөмөлгө алыш керек да. Эч кимдин крышасы болбош керек, эч кимди мындай тонобош керек, мындай действительно атаандаштык болуш керек да, ачык, айкын. Эгер ошо ачык айкындуулук менен обменкаларды көбөйтүп жиберсек, анда мындай курстар секирбейт да катуу. Анткени атаандаштык аябай көп болгондо алар ушул улуттук банктын курсун карап эле баары ошого түзөлүшөт да. Азыр болсо обменкалардын көбүнчөсү мисалы үчүн эми алардын ээси бир эле киши да, көбүнчөсүнүн. Ошон үчүн ал кандай койсо, анан кийин анын артынан башка обменкалар аргасыз болуп атат. Мындайча айтканда 5 киши бири-бирин ээрчейт турган болсо эле, бул жерде бир 50 обменка бер жагынан эле бааны көтөрөт, ал жагынан анан коммерциялык банктар бааны көтөрөт, улуттук банк ставканы алмаштырууга мажбур болот. Ооба, анткени паника элдин арасында. Дагы бир нерсе болуп атат. Биз доллардан башка дагы ошол еврону айтып атабыз. 100 сомдон ашык сатылат. Негизи анын курсу жогору. Эмне үчүн биз евро менен саудалашпайбыз? Ал деле мисалы эл аралык деңгээлде акча да. Ооба. Эми бизде ошондой адат катары доллар мындай эме болуп калган, валюта, эл аралык валюта болуп калган. Негедир евро анча жүрбөйт да, мындай талап болбойт да ага. Бирок чынында еврону деле колдонсо болот, ошол эле рубльди колдонсо болот. Мисалы үчүн биздин ошол ЕАЭПке кирген мүчөлөрдүн арасында. Же болбосо, балким рубль болбосо дагы ошол ЕАЭПтин ичинде өзүбүздүн евро сыяктуу бир валютаны ортолук бир акча чыгарып, ошондо дагы балким бизге көбүрөөк мындай стабилдүүрөөк болмок да. Анткени бизде баары бир жанагындай сомдун курсу ал жасалма болуп атат. Акыркы суроо бул азыр биз кечтен бери көтөрөбүз, 97ге чейин көтөргөндөр болот. Эгерде азыр мен 1 доллар алып бара турган болсом, 97 сом болот. Сатып ала турган болсом, ошо 97 сом тегерегине сатып алып атам. Эми азыркы тапта биз элге эмнени айтсак болот? Сунуш кеңеш катары дагы ушул доллар менен сомдун мамилеси. Мындай экономист катары мен айтат элем, азырынча мындай паникага алдырбай, чуркап барып доллар сатып алганга шашпаңыздар. Сатканга балким азыр учур келди. Анткени канча болсо дагы бир аз түшөт да доллардын курсу. Анткени могу жаңжал бүтөт, саясий абал турукташтайт, жана экономика дагы өз калыбына келип баштайт. Ошондо мындай спекулятивный спрос азаят, анан кийин курстун баасы дагы түшөт. Ошон үчүн эгерде мындай өтө зарылчылык болбосо, долларды алганга азыр зарыл эмес, жана мындай мажбур дагы эмес. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекте жыйынтыктап жатабыз. Ал эми бүгүнкү сөз кылган темабыз бул акча базары болду. Тагыраагы, азыр биз эл оозунда обменка деп көнүп калган ошол акча алмаштыруучу жайларда доллардын курсу, рубльдин баасы,
сомдун өйдө төмөн болушу ушунун тегерегинде сөз кылдык. Коногубуз болсо Расул Түлеев болду, экономист. Эгерде сиздерде рубль, доллар же сом менен катылып жаткан акчалар болсо, аны кантип сакташ керек? Кайсыл жагы ыңгайлуу болот? Аны дагы азыраак тема кылып түшүндүрүүгө аракет кылдык. Кийинки жолугушканга чейин жакшы туруңуздар.